Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз адабияты сабагыбызды баштайлы. Биз силер менен мурунку сабакта акылдуу кыз жомогун өткөнбүз. Акылдуу кыз жомогу жөө жомоктордун катарына кирет. Мурунку сабакта биз силер менен биринчи бөлүмдү окудук. Бүгүн экинчи бөлүм аялдын акылы. Ошондо кан айылындагы кыздарды чогултуп, 3 ооз табышмак айтты. Күн батыш менен күн чыгыштын ортосу нече күндүк жол. Асман менен жердин ортосу нече күндүк жол. Калп менен чындын ортосу нече күндүк жол. Жандырмагын жандырып келүүгө 3 күн мөөнөт берди. Кыздар табышмакты таба алышпай, күндө кандын үйүнөн чубап кайтып келе жатышты. Бир күнү талаадан одун алып жүргөн чор таман кедейдин чолок этек кызы: "Эжекелер, күндө 2 маал чубайсыңар, кайда барып жүрөсүңөр?" деп сурап калды. Анда бир кыз байкуш дагы угуп калсын деп кандын табышмагын айта кетти. 3 күн мөөнөт берди эле, 3-күнчү күнү бүттү. Таба албай бара жатабыз деди. Кедейдин кызы: "Эжекелер, мен дагы силерге кошулуп барайын" деди. Кыздар кошуп ээрчитип алышты. Кан: "Табышмакты ким тапты?" деп сурады. Кыздардын эч кимиси үн чыгарбастан турушты эле. Кедейдин чолок этек кызы тура калып: "Каным, табышмагыңызды мен чечтим" дегенде, "Кан, чечкениңди айтчы" деди. Кыз: "Күн чыгыш менен күн батыштын ортосу 1 күндүк жол. Анткени күн эртең менен чыгып, кечинде батат. Конуп түнөп жүргөн күндү көрбөдүм. Экинчи табышмагыңыз асман менен жердин ортосу каш менен кабактын ортосундай. Анткени кашыңызды көтөрүп өйдө карасаңыз, асман, кабагыңызды түшүрүп ылдый карасаңыз, жер көрүнөт" деди. Үчүнчү табышмагыңыз калп менен чындын ортосу 4 гана эле. Кулак менен укса калп, көз менен көрсө чын. Кулак менен көздүн ортосунда 4 эле ыраактык бар" деди. Кан табышмагын таптырып жиберип: "Эми бир ооз табышмак айтайын. Ошо табышмакты тапкан кызды алам" деп табышмагын айтты. Кордук деген эмне? Муңдук деген эмне? Зардык деген эмне? Дагы 3 күн мөөнөт берди. Кыздар үйлөрүнө барып, күндө 2 маал келип, бири да табышмакты чече албай убара болуп кайтып жатышты. 3-күнчү күнү кан кыздардан табышмагын сурап, таба алгандары үчүн кыздын башын алмакчы болду. Ошондо мурунку табышмакты тапкан кедейдин чолок этек кызы туруп: "Каным, сөзүңүзгө кулдук. Табышмагыңызды таба албай калган үчүн кыздарда эч айып жок. Баарыбыздын башыбызды алганы жатасыз. Ичибизден бирөө таап кетсе, бардык кыздар ажалдан калганы турат. Бирок ал кызды сиз чаңганы турасыз" деди. Кан: "Жок, сөзүм эки эмес, табышмакты туура тапкан кызды алам" деди. Анда кедейдин чолок этек кызы: "Эмесе мен таптым" деп чече баштады. Кордук деген оору болот, муңдук деген өлүм болот, зардык деген жокчулук болот деген сөз, каным" деди. Кан табышмакты тапканына ыраазы болуп, ал кызды жанына калтырып, калган кыздарды үйлөрүнө жиберди. Кыздар ажалдан калдык деп сүйүнүшүп үйлөрүнө кайтышты. Кан кедейдин кызын жакшы кийиндирип, нике кыйдырып, аялдыкка алып: "Эми ургаачы да болсоң, акылдуу экенсиң. Башка бирөөгө акыл үйрөтпө. Акыл үйрөтүп койсоң, анда экөөбүз эрди катын болбой калабыз" деди. Бир күнү кандын бир жигити күнөөкөр болуп, айласы кетти. Айылдагылар кандын аялына барып айтсаң,
акыл таап ошол куткарат дешти. Жигит кандын аялына муңканып келип, канга күнөөкөр болуп калдым деп акыл сурады. Аялдын боору ооруп, жигитке акыл үйрөтүп, кимден үйрөндүң десе, мен экенимди айтпа, деди. Жигит аялдын үйрөткөн акылы менен кутулуп кетет. Аны кан ким үйрөттү? Айткын, айтпасаң өлтүрөмүн, дегенде коркконунан сиздин аялыңыз айтты эле, деп чынын айтып берди. Кан аялына келип, убадабыз бар эле, мен ыраазы болоюн. Сен мага ыраазы болгун, азыр көптүр жолдош болуп бирге турдук. Эми тактымды кой, таажымды кой, андан башка сүйгөнүмдү алып кет, деди. Аялы жакшы болот. Бул сөзүңүзгө рахмат. Мен бир тамак жасайын, бирге отуруп ичели, андан соң кетейин деп тамакты жедирип, арак берип, канды мас кылып уктатып, тактысын, таажысын калтырып, эки аргымакты арабага коштуруп, канды арабага салып, даңгыр жол менен чаң кызгытып, коңгуроону шарактатып алып жөнөйт. Бир шаарга барганда, кан көзүн ачса, аялы жанында, өзү бир башка шаарда жүрөт. Кан чоочуп кетип, ой, мени эмне кыласың, десе аялы, каным, сөзүңүз эки болбосун, тактымды кой, таажымды кой, башка сүйгөнүңдү ал дедиңиз. Таажыңызды, тактыңызды калтырдым, андан башка сүйгөнүм сиз экенсиз. Сизди алып келдим, деди. Кан өзүнүн сөзүнө жыгылыштуу болуп, аялы менен бирге жашап калган экен. Мына балдар, биздин жомогубуз дагы аягына чыкты. Өзүңөр китептен окуп баамдагыла. Силерге үйгө тапшырма жомокту классрумдан ооз 2 айтып бергиле. Ооз 2 деген сөз пересказ, балдар. Саламатта калгыла.